жердин pH дейт, кычкылдуулугу сурап койсоңуз жакшы болот эле дейт. Анализ Ага. кылдыңар беле бул жерлерди? Жерлерди анализ кылганбыз. Анан өзү негизи Кыргызстан боюнча алып кеткенибизде биздин pH'тарыбыз жерибиз баягы күчтүүлүк келтире турган болгон үчүн 8ден өйдө аябай көп убакытта. Кулпунайдын баягы сүйгөн pH'ы 5,5дан 6,5га чейин да. Бизде 8ден өйдө болуп калганда бул кандай таасир берет десек, бул ошол азык затты ашкылдырбайт да, мындайча айтканда берген витаминдерибиз. Ошон үчүн pH'ты биз кандай кылып беребиз? Норма 5,5-6,5га келтирип алып туруп анан ошо менен кошо баягы витаминдерибизди берип кетебиз да. Толуктайт экенсиңер да? Толуктап ошо pH'ты билген болгон болсо дыйкандар, мисалы үчүн берген нерселерибиз 25% сиңимдүү болуп калса, эгерде pH'ы нормага түшкөн болсок 100% результат алган болобуз да, ашкылган болот. Ошон үчүн көбү баягы pH'ты, суунун тоздуулуктарын, баягы ушуларды аябай билишибиз керек. Эгерде мунун дыйкандын жөнөкөй деле жолдору бар. Мисалы үчүн пленканы алып карасак, баягы туздуулуктар ундай болуп көрсөтүлөт. Анан бул дагы мисалы үчүн көп дагы МПКларды беришибиз керек да, ошолор менен кошулуп, ошолордун баягы нерсеси менен биригип отуруп, туздуулукта көбөйгөн жерде дагы жанагы кийинки нерселерди ашкылбай анан бул жалбырактан көрсөтө баштайт да, кургап, баягы мындай жыртылып, саргайып баягы ошолордон көрсөтө баштайт. Бул ошол себеп менен суунун, анан кийин топурактын pH'ы, туздуулуктары аябай чоң роль ойнойт. Демек бияктын жери кичине ашыгыраак болчу экен? Кычкылдуулугу. Негизи Кыргызстандын нерсесинде жеринде общий алганыбызда pH'тарыбыз аябай өйдө да. Ошол себеп менен жана жогоруда былтыр аябай дыйканыбыз Кулпунайда аябай көп тикти. Анан көбүнүкү баягы өлүп калбады, курап калды, ушундай көрүнүштөр көп болбоду. Ошолордун нерсеси ошо бүт эле айткандардын баарын эле дыйкан кылды, бирок ошол топурактын көбү туздуулук, pH өйдө тиги булардан ооруга учураган учурда дары бергенде дагы ошол сиңбей, алынбай анан көбү курап өлүп калды да. Силер ошого туура келтирип балансировать эткен экенсиңер, ыгын тапкансыңар. Биз азыркы учурда данное время Кулпунайдын аябай жакшы көргөн жерлери өзү саналуу. Мисалы биздин азыр ош тарапыбызда мисалы үчүн киезди сорттору тигилет, биз жакта энезди болот, энезди менен киездин да айырмасы. Мисалы үчүн киездин алганыбызда жазындасы бир берип атпайбы, айысын чоң кылыпчы, элдер бир акча кармап атышат да. Энездиники биздики жакшы жери дагы бул дагы жанагы ноябрдын этегине чейин биз да түшүм кармап атабыз да. Ошол эки айырмасы. Анан мисалы көл жактагы жерлерде мисалы энезди көп тигилет да, анткени ошого ыңгайлуу да аба шарты. Анын үстүнө мен ошо дыйкандар менен да барып, өзүм дыйкандарга барганда да чынында көлдүн жерлери жанагы аябай гумустой, капкара жөн эле борпоң жер да, аябай сонун жер да. Мен Кара Балтада именно ушул өзүмдүн жеримди айта кетсем, бул жерим аябай жакшы деп айта албайм, себеби бул жерде ушунчалык майда таш көп, аябай катуу. Мисалы үчүн мынакей бул жердин баардыгы мондой таштан да. Бул таштардын майда таштар булар ысык келтирет баягычы. Анан биз пленканы кара пленка тандаганбыз. Ал дагы экинчи баягы ирет ысыктык кылат. Ошол себеп менен бул жерде баягы Кулпунайым аябай жакшы билбесем, 3 күн 5 күндүн ичинде эле курап калган ыктымалы бар да. Анан ошол себеп менен мен буну суугаруу системасын аябай өтө ысыкта эмне кылышым керек, ушулар менен чоң аракет кылабыз. Анан плюс жагы да бар да, ар бир нерсенин минусу менен плюсу болот го. Плюсубуз бул жерде биз күнүнө эртең менен түшүм тердирип, артынан жумушчум болсо артынан дагы деле тердиртсем болот да. Негизи артынан берип кетөбүз. Арка бир күндө 2 жолу тердиртсем болот да, бирок биз андайга жетише албай атабыз. Күнүнө бир жолу тердиртип атабыз, бирок эртеси күнү дагы бышып кеткен болуп атат да. Эгерде мен эртең менен бир тердиртип, жумушчуларым кайра түштөн кийин бир тердиртсем, аябай сапаттуу, мисалы үчүн аларман үчүн аябай жакшы болмок да. Бул азыр бир бергенде канча убакыттын тегерегинде берди? 5 күн берди, Кандай 5 күн дегенде кандай болуп калды? Массага кирип атканда бир азыр уйкуга кирди да, туурабы? Ошол бышкан кези, массага кирген кези канча күн болуп турду? Күнүнө терим болуп атты. Күнүнө терим болуп атканда канча ошо уктаганга чейин канча күн тегерек болуп атты? Майдын башынан майдын этегине чейин түшүм алдык да, күнүнө терим болуп атты. Күнүнө терим Ошого. Өзү негизи жана жогоруда айтып кетпедимби? Азыр дагы алышыбыз керек эле депчи. Бул да биздин баягы суу жок, кара албагандын себебинен болуп калды. Анан бул жерде ошол жакшысы ошо Кара Балтаныкы мага жаккан жери күнүмкүсүн күнүнө терүү болуп атат. Ушу менин эмемде да, ордумда. Анан пленканы кара тандаган үчүн бул тез кызарып атат да. Ошол көлдө мисалы үчүн ошол эле көрүнүш 2 күндө бирден терим болот да. Ал ошо 2 күндө бирден кызарат да. Даже 3-күнгө чейин дагы можно болуп атат да. Ал жакта бизде 3-күндө уже
аябай кочкул кызарып бышып кеткен болот. Жердин сапаттуулугуна жарашабы же климаттын эмесине таасир этеби ошол нерсе? Бул жер азыркы учурда күндүз аябай ысык болуп атпайбы? Ошол себеп менен эрте кызарып атат да, түнкүсүн салкындайт. Ошол себептер менен да бул жерде кара балтанын жакшысы бул быйылкы жылы мен токмокто да бар да Кулпунайым. Андан да 40 күн эрте түшүмгө кирдик да. Бир анан кыш келген учурда дагы узун убакыт ошондой пилустары бар экен да, күнүнө терүү пилусу, анан кийин баягы башка бир аймактарда мисалы үчүн суук эмени ала турган болсо Кулпунайдын эң градуста 28ге чейинки погоданы ушунчалык жакшы көрөт да. Уже 28ден кийин булар кичине ысыктан стресс ала башташат. Ошол учурда суугатты мисалы үчүн туура беришибиз керек, туура убакытта берип башташыбыз керек сыяктуу да. Мисалы үчүн убакыты болот экен да. сууну эле ала келсек, мисалы үчүн плюс 34ге чейинки градуста күнүнө бир маал эрте менен эрте саат 9га чейин суу берип калышыбыз керек да. Күнүнө топурактын алды 20 сантиметрге чейин нымдуу болуш керек. Сууну анан плюс 36 градустан ысык боло турган болсо эрте менен кечинде суу беришибиз керек да. Бирок муну жана биз 2 күндө 3 күндө бирден берип атабыз, бирок көптөн берип атпайлыбы? Ал учурда эрте менен кечинде болгон аздан беришибиз керек, тез-тезден беришибиз керек болот да. Мисалы үчүн ал нерседе биздин бул жердеги суубуз очередь менен турабыз да. Ошол себеп менен биздики 4 күндө бир айланып калат да. Биз айла жок, жана сууга тойгузуп, анан кийин ушундай норма менен беребиз да. Эгерде мен суунун башында же ар дайым өзүмдүн суум болгондо, анда аз-аздан бермекмин, тез-тезден бермекмин. Бассейндериңер барго, бассейндерге запас кылып элесиңер. Бассейн, бул жер чоң болгон үчүн бассейндеги суулар бир күнгө эле кетет да. Көбөйтүш керексиңерби же кандай кыласыңар муну? Бассейнди көбөйткөндөн баягы мамлекеттин да өзүнүн уруксаты бар. Ар кайсы жерди каза өргөнгө бизге туура келбейт. Ошол себеп менен бул жерге ылайыктуу да, чектелүү. Демектан жери жалпы эле ушундайбы? Таштак мындай кичинекей эмелер барбы, же ушул жерде эле ушундайбы? Биздин азыр ушул жерибиз ушул көрүнүштө. Негизи Кара Балтада да жер бири-бирине окшобойт да. Анан бул жерибиздин да ошо плюс минустары ошондой да. Мен азыр Кулпунайды айта кетейин. Азыркы могу көрүнүштөрдө мынакей. Кимде ким бизде мындай да, дыйканыбыздачы аябай мурутча чыгып атат, мурутчаны кыркып эле жададым деп айтып калышат да. Бул мурутча чыга берген нерсе, бул кыйын, жакшы дыйкандыкы чыгат да. Анан жакшы эмес дыйкан 15 күндө деле чыгара албайт да. Мурутчанын мисалы үчүн тездик могу көрүнүш өзү негизи жакшы караганда, мисалы үчүн мо жерге чейинки көрүнүш 2 күндө эле ушул акыбалда болуп калат. Анан могу мынакей калың да, саптарычы. Анан кыркып келгенибизде мисалы үчүн мынакей мондой тырстеп эле мындай чоюлчак болбогон үн чыгыш керек да. Мисалы үчүн кырка келгенде эле минтипчи. Анан бул аябай мондой кайышып аткан болсо, буга бир какой-то нерсе жетишпей атат да. Анан мурутча канчалык калыңдаса, ошончолук көп түшүм берилет да. Азыр мына көрүп атканыңыздардай мынакей мурутча кырктырып эле атам, бирок аябай көп да. Ушул нерсе, бул көрүнүш уже оңолуп атат, жакшы деген нерсени билдирет да. Кулпунайды көрсөтүп койгочу, кызыл Кулпунай азыркы учурда. Мынакей Кулпунайдын көрүнүшү бул азыркы учурда. Красавица. Келиңиз. Анан бул кайсы сорт эле? Бул Альбион. Бул Альбион экен. Анан өзү негизи бүт эле Кулпунайда көрүнүштөрдү, витаминдердин баардыгын эле жалбырак айтат да. Мындайча айтканыбыздачы, өзү топурактын анализин кылып алсак сонун болмок, эмнелерибизге эмнелер беребиз депчи. Анан көп дыйкандарыбыз андай анализди кыла албагандар, биз мен кандай жардам берем дыйкандарга дегенде, жалбырап туруп анан дыйканга жардам берип баштайм да. Мисалы үчүн мынакей мо көрүнүш кальцийдин жоктугун айтат. Мынакей кальций жок болгон жерде мисалы үчүн түшүмдүүлүк катуу болбой калат, жумшак болуп калат да. Калийдин жоктугун мо көрүнүш айтат азыр мен. Мынакей мо көрүнүш калийдин жоктугуна үстүндө жалбырактар болуп атпайбы? Мо жерге чейин курап калат, күйүп калган. Бул калийдин жоктугу. Калий жок болсо ичи бош, анан майда болуп калат да. Ушундай мындай жалбыракка көрүп айтып баштайбыз да. pH-тын фосфордун жоктугу, фосфор түшүмдүүлүктү аябай арттырат, иммунитетин көтөрөт. Ал деген мондой сүңгөктөр турбайбы? Ушулар фиолетовый болуп баштайт. Мындай саптары мындай жапжашыл болбой эле, мындай фиолетовый цветте. Карасаңыздар, мо жерде кандай стресс болот? Фосфорлордун жетишпегенде сразу көрүн. Эми бул деген азыркы учурда эски жалбырак да. Анан мо жаңы жалбырактарды карашыбыз керек. Жаңы жалбырактар мынакей могулар көрүнүп атпайбы? Мого азыр эчтеке суроо айтат, баардыгы жетиштүү да, көрдүңүзбү? Мен да жерим болгондо эгет элем, жер жок бизде дейт. Азыркы
Андай маселеде мындай нерсе бар да, азыр көп эле баягы Кыргызда жигиттер бар болуп атпайбы, сонун кылыпчы изденсе болот да. Анткени бул жерде мындай болуп атат. Көп эле могу мисалы мен тааныган жигиттерден Көк Чарда жер көп эле берип атышат. Берип, анан көчөтүн берип, бакканды үйрөтүп ушундай болуп атат. Бизде дагы жогоруда планыбыз бар. Дыйкандарыбызга бекер жер берип, кайра өзүбүз баягы көчөттөрүн берип, анан үйрөтүү нерсе маселе болуп атат. Бул дагы 2026-27 буюрса ишке ашат да. Ошол учурда баягы бекер жер берүү, азыр данный времяда жерибиз бар. Көп эле кишилер ушинтип жазат да, жерим жок, анан көчөшүм жок, анан бул жок депчи. Жакшы. Жоктон бар кылса болот да. Жоктон бар кылса болот, биргели, ынтымакташалы. Биздин долбоорлорго катталып көрүп коюп туруңуздар. Биз силерге ушундай маалыматтар таратып турабыз.